14 уктуруу. 2-3 күн күттім. Келген жоқ. 4-ші күні чачын абдан жақшы алдырып келіптір. Жатқан ертесі бая милиция Стамов үйіне чакырып қалды. Енесі оорукананың жанынан өтіп баратып, бір-бірін таныйт екен. Маға: "Ай балам, бүгін келатып больницаның жанынан Асанды көрдім. Операция жасайым деп жатпыз. Қой балам, алдартты урдап қойот. Жасаған, жасатқан кишиге дағы жақшы болбойт" деп турбаспы? "Жок апа, жасайм, эчтеке болбойт" дедим. Эртеси эле Асанды операция жасаганы даярдадым. Операциялык столго көмкөрөсүнөн жаткызып, шишиктин тегерегине оорутпай турчу новокаинди куюп, кесе баштасам эле тынымсыз туш-тушунан канап кирди. Баягы кемпирдин сөзү дагы эле башымда турат. Кан аккан жерин кыскыч менен кармап байлай баштадым. Минтип жасасам 1 саат кеткидей. Адамдын моюнда жогорку кан тамыры башка органдарга караганда өтө көп. Тобокелге салып, курч скальпель менен тегеретип бир эле тартып, күч менен бүт шишикти алып салдым. Кан кетип, Асан эс учу менен жатат. "Ай балам, бул эмне эле ысык нерсе агып атат" дейт. Мен: "Аксакал, бул дары" деп коям. Шишиги килейген эле ачык жара болуп калды. Ылдыйкы эттин алдындагы тарамшы өңдөнгөн териси бар. Ушуну тез арада терисин жоонураак жип менен тигип жибердим. Кан акканы токтоп калды. Канын Асанга көрсөтпөй тазалап, мойнун таңып, киребетке бийик жаткызып, шилисинин артына, операция жасаган жерине муздак грелканы басып жаткырып койдум. 1 саатка муну басып жат деп. Кудай жалгап, кан акпай калды. Жакшы эле жүрөгүм түштү. Мындайды көрбөгөн, жасабаган жаным ошондон кийин район боюнча жакшы кабар мен үчүн тез эле тарады. Поликлиникага кабыл алууга келсем, эл батпайт. Хирургиялык оор болсо эчтеке эмес го. Мага таандыгы жок оорулар. Мен бул ооруну билбейм деген врачтар үчүн чоң уят. Булардын баары мага ишенип келип атат. Ошон үчүн сурап, сүйлөшүп отуруп, оорусунун жайын билип, зыяны жок дарыларды жазып бере баштадым. Эскертип туруп, дарыларды 1 жума ичип, анан мага келип натыйжасын айтасың деп. 1 жумадан кийин келип, колумдан өөп, алкышын айтып кетип атышты. Себеби жакшы болуп кетти. Ушул күнгө чейин билем, ооруган адам ошол врачка ишенип келсе, эмне берсең дагы жагат. Негизи ишенич. Бизде кээде ооруган адам келет. Операцияга макул болбойт. Сурайт: "Мени паланча доктор жасасын. Мен ошого гана ишенем" деп. Биз ошол замат сураган хирургуна беребиз. Операциядан баары эле коркот. Операцияга жатууга оору мажбур кылат. Ушул хирургту сураганда жасай электе эле 50% айыктырдым деп коюуга болот. Себеби ооруган адам ушунчалык ишеним менен келет. Операциядан кийин эч кандай кырсык, татаалдашуу болбойт. Адамдын нерв системасы баардыгын аткарган орган. Ошентип түптө 2 ай ийгиликтүү иштеп, кетерге да убакыт болуп калды. Кетерде мени ушунчалык сый урмат менен узатышты. Келсем үйдөгүлөр чогуу иштеген баягы укмуш аялдар тааныбай калыптыр. Көрсө 2 айда 8 килограмм семириптирмин. Дагы кызыгы, биздин өкмөт мединститут кандай иштеп жаткандыгыбызды сурап, областтын, райондун саламаттык сактоо бөлүмдөрү мен жөнүндө абдан жакшы мактоо пикирлерди жиберген экен. Профессорум Мамбет: "Мени окумуштуулар кеңешинин алдында бир көтөрүп койдуң" дейт. Эмне болду десем, окумуштуулар кеңеши убагында айтыптыр мени мактап. Ошол замат профессор Круглов чыга калыптыр.
менин ординаторым, деп. Анын артынан Максим Ефимович чыгып, Анатолий Иванович, сиздин ординаторуңуздун фамилиясы ким? Бул сиздин бала эмес, меники, дейт. Кругловдуку Мамбетов Мукамбет, меники Мамакеев Мамбет. Ошентип жаңылып алып, Максим Ефимович кыйын киши эле. Кругловду сиз өзүңүздүн ординаторуңуздун фамилиясын билбей турбайсызбы, деп уят кылыптыр. Муну мага келгенде Максим Ефимович айтып берип атпайбы? Неси болсо дагы 2 ай мен үчүн чоң практикалык сабак. Жаман жакшыны көрүп дегендей чоң ыраазы болуп келгем. Кайра клиникамда ишимди уланта баштадым. Баягы аялдар аңдыган менен бир күнү эртең мененки конференцияда айтып жибердим. Мусаканов, Абдыкеримов экөө тең отурат. Менин могу экөөнө тең эбегиле. Менден кутулуш силер үчүн кыйын болот, деп жибердим. Тышка чыксак, тиги экөө бизди эмне мисалга келтиресиң? Өзүңдү эле айтпай, дейт. Мен ушул экөөң киши болсоңор, тыңыраак болсоңор, булар мындай мамиле жасабайт эле, дедим. Ординатураны бүткүчө өзүмчө операция жасаганга уруксаат берген жок. Эртеден кечке ким операция жасаса, ошого 2-3 ассистент болуп катышам. Ошого карабай аракетим чоң. Бир күнү дем алышта Максим Ефимович квартирада турчу эле. Барсам, бир машина сөксөөл алып келиптир. Тарбайган, турбайган, ийри муйру катуу жыгаштар болор эле. Тиги еврейлер өмүрүндө кара жумуш жасап көрбөгөн адамдар айласы кетип, кантип жарып, талкалап алыштын айласын таппай турушуптур. Мен чакыртпай эле капысынан барып калдым. Жардам сураган жок. Көрүп туруп жумушка бышып калган жаным балтасын, балкасын даярдап коюптур. Тез эле бир машина сөксөлдү талкалап жыйып салдым. Айрыкча аялы Фелиция Яковлевна жакшы адам эле. Мурун көргөн эмесмин. Жалынганын айтпа. Ушунун пайдасы кийин тийди. Мен чоңоюп, доцент болуп калганда Максим Ефимович менен өйдө төмөн сүйлөшүп калдым эле. Максим Ефимович мени эмне жакшы көрүп, колдоп калдыңыз десем, Мамбет, бая жаш убагыңда сөксөөлдү талкалаганда эле байкап калгам. Сенден бирдеме чыгаарын, деди. Көздүү киши эмеспи? Профессор Фридман жөнүндө өзүнчө баяндайт. Ординатуранын 3-чү жылын өтүп атам. Мага эчтеке бербейт. Үйрөнсүн, үйрөтөлү дегенде жан жок. Бир күнү кафедранын жыйыны болуп, ачыкка чыктым. Максим Ефимович, мен ординатураны бүтөйүн деп калдым. Эмгиче бир дагы операция жасай элекмин. Бүткөндө бир районго барып иштесем, эчтеке билбей отурсам, кайдан, кайсы кафедрадан ординатураны бүттүң эле деп сураса, мен эмес, силерге уят болот го, деп суроону кабыргасынан койдум. Профессор деле билет менин жасабаганымды. Сурап калды. Эмгиче эчтеке жасай элексиңби, деп. Ооба, дедим. Анда эртең аппендицит менен грыжаны даярдап кел. Сен жасайсың. Мен өзүм ассистент болом, деди. Таң атканча уктабай даярданып, өзүм деле даяр болуп калдым. Эртеси бүт ассистенттер катышмай болду. Операция жасаардын алдында Максим Ефимовичке мындай шартты койдум. Мен жасап атканда сиз жактан эч жардам болбосун. Өзүңүздүн ассистенттик милдетиңизди аткарыңыз, деп. Профессор, мунун дагы идея, деди. Баары карап турат. Сезип атам. Тиги аялдардын ою башка экенин. Кудай колдоп берди. Кемчилик кетирген жокмун. Бүткөндө профессор Азамат деп коюп басып кетти. Эртеси эртең мененки конференцияда профессор чыгып, Мамбеттин колу техника жагынан, билген жагынан жетилип калыптыр. Бүгүндөн тартып Мамбетке ушундай жеңил операцияны өзүнчө жасай беришке уруксаат берем, деди.
тым-тырс. Эч ким унчуккан жок. Ошондон тартып, колумдан келгенин операция жасай баштадым. Бир аз күндөн кийин жарат таңуучу сестра чуркап келди. Сиз жасаган операциядан кийинки ооруну ассистент Артамонова таңууга алып, тиккен жибин алып салып, ачып, марли тыгып салды. Деп. Мен барып, оорулууну таңууга чакырып көрсөм, чын эле ошондой. Марлисин алып салып, эч кандай ириңдеген эмес, жараты таптаза, мен кайра тыгып салдым. Ооруган адамга: "Сени мен операция жасагам. Эч кимге таңуу жасатпа. Өзүм көрүп турам", деп кеттим. 5 күнгө чейин унчуккан жокмун. Биринчи күнү таңууга алып көрсөм, таптаза. Профессорду, Артамоновнаны, ассистенттерди чакырып, ошолордун көзүнчө жибин алдым. Максим Ефимович: "Эмне болду?" дейт. Мен Артамонованы карап: "Бул киши жооп берсин" десем, кызарып унчукпайт. Ошол жерде мен Артамонованы такап: "Эмне үчүн? Эмне себептен жибин алдыңыз?" деп туруп алдым. Ит эле болду. Мунун себеби максаты мени жаман көрсөтүү, жаманатты кылуу. Жибин операциядан кийин алса болот. Эгерде жасаган жер ириңдеп кетсе, анда оору 6 күндүн ордуна 1 ай жатып калат. Кээде хирургтар билбей эзип жасаса, же колу таза эмес болсо ириңдеп кетет. Мындай убакта хирург күнөөлүү болуп калат. Айласы кеткенде профессорго кайрылууга аргасыз болот. Анда азыркы саламаттык министрлигинин жанындагы төрөт үйүнүн ордунда бир кабат узун эски имарат бар эле. Кечиктирилгис хирургия, травматология, балдардын хирургиясы, урология баардыгы ошол жерде эле. Ошолорго биздин профессор консультация жасоочу. Бир күнү Максим Ефимович 14 жашар баланы ошол жактан көрүп бизге алып келди. Сыныктарды мен өздөштүрүп, жакшы ордуна салып калдым эле. Карасам, баланын оң колу көпкөк, шишиген. Кээ бир жерлеринде жаңкы колунун 2 сөөктүң сынып кеткен экен. 3-4 жолу хирургтар ордуна салабыз деп аракет кылган экен. Кийинки рентген сүрөтүн карасак, ордуна түшпөгөн. Тескери турат. Ушуну Максим Ефимович мага тапшырды. "Мамбет, сен аракет кылып салып көр. Сеники түзүк чыгып калчу эле", деп. Мен таңуу бөлмөсүнө алып барып, оорулуунун сынган жерине навокаиндан куюп, 2 ординаторго чойдуруп, колум менен ушалап, сыныкты анын ордуна келтиргенге аракет кылып аттым эле. Ошол убакта Круглова Елена Анатольевна, профессор Кругловдун кызы, ассистент, студенттер менен кирип келди. Ары бери карап туруп, эчтеке айткан жок. Студенттер менен тез чыгып кетишти. Ойлодум: "Ай, бир кемчилик таап чыгып кетти го", деп. Мен оңдоп, гипс салып, баланы жаткызып коюп чыксам, улук сестра Галя чуркап келип: "Таңуу бөлмөсүндө эмне жасадың эле?" деп менден сурап калды. Мен айтып берип, эмне болду десем, лабораторияда профессор, ассистенттер студсовет болуп сүйлөшүп отурушта эле, бир убакта Круглова кирип келип, жыгылып кете жаздады. "Билесиңерби, таңуу бөлмөсүндө Мамакеев эмне кылып атат? Эми тиги баланын колу кесилет", деп жар салды, дейт. Ошол замат таңуу бөлмөсүнө профессор, тиги ассистент аялдар жабылып кирип келишти. Максим Ефимович өзү тапшырган. "Эмне болуп атат?" деди. Мен: "Оңдоп гипс салып атам", дедим. Унчукпай чыгып кетишти. Круглова ошентип жар салганда, баары туруп чуркаганы ошондон экен. Ойлодум: рентген техник Павлов Саша деген эле. Барсам кетип атыптыр. "Саша, тезден рентген сүрөтү керек", десем, "Кетип атам. Анан суу гипсиң болбойт", дейт. Мен: "Саша, мен сага 100 грамм алып берейин", деп сурансам, "Анда макул", деп туруп калды. Мен жанталашып,
электр лампа менен гипсти тез кургатып сүрөт жасаттым. Себеби эгер сынык ордуна түшүп калса, эртең буларды көрсөтөйүн деп. Эгер мурункудай эле ордуна түшпөй кыйшайып калса, анда арга жок. Унчукпай эле калмакмын. Кудай жалгап, сыныктын жиги билинбей, абдан жакшы ордуна туруп калыптыр. Аны алдым. Мурунку сүрөттөрүндө андан ашык туура эмес тургандарын көрсөттүм. Эртеси эртең мененки конференцияда чыктым. Максим Ефимович, мен ординатормун. Көп нерсени билбейм. Билейин, окуйун деп жүрөм бул жерде, деп сүрөттү көрсөтүп, болгонум болгондой баарын бетке айтып, ассистент Круглова кирип келгенден кийин, эгер мен туура эмес жасап атсам, ассистент катары мага кемчилигимди айтып, өзү жардамдашканга толук укугу бар эмеспи? Анткенин ордуна чуркап барып, силерге тескери маалымат берген экен. Десем, Круглова жанталашып, мен көргөндө ошондой көрүндү, дейт. Менде торумуз начар деп айтып келатпаймынбы? Ошол замат сиз ассистент эмес эле ушакчысыз, деп кагып салдым. Врач-ординатор ассистентти ушинтип айтыш өтө катуу эле болду. Эгерде жаш врачтар жаңылып ката жасап атса, кемчилигин айтып, жардам берип, оңдоп коюусу керек. Кийин ойлосом, Максим Ефимович оозунан жаман сөз чыкчу эмес. Экинчи жагы профессор Кругловду таарынтып албайын деген ой болсо керек. Ошентип иштеп жүрөм. Кээде уруксаты жок эле жасап жиберчү болдум. Ушунун баарын чогултуп профессорго арызданыптыр. Мамакеев билгенин жасап атат. Баш ийбейт, орой деп. Конференция өткөзүп талап киришти. Максим Ефимович мени аргасыздан 2 айга операциядан бошотту. 2 ай операция жасабай калмак болдум. Чынында күнөөнүм моюнга алыш керек. Колум ычышып, ашыгыраак кетип калгам. Аргасыздан баш ийип, операцияга кирген жок. Билип калдым. Тиги аялдын аңдыганын. Мени кайсыл жактан кармасак деп калышты. Кичине желим чыгып, басаңдап калды. 2 айдан кийин кайра операцияга кире баштадым. Ошентип 3 жылдык ординатурамдын убактысы аяктады. Бүтөрүгө жакын кафедранын жыйыны болуп, Максим Ефимович, "Ну, Мамбет, суроогуң бүтүп атат. Эмне кылайын деген оюң бар?" деп сурап калды. Мен тартынып, тиги аялдар, ассистенттер жалпы каршы болорун билип, ошентсе дагы тобокелге айтып көрөйүн деп. Максим Ефимович, эгер мүмкүнчүлүк болсо, аспирантурага калайын дедим эле. Десем, доцент Студенцова чала куп калдыбы? Профессордон «Что?» деп сурап калды. Ошол замат болбойт. Бүгүн азыр аспирантурага калышка эрте. Билими начар. Ал бул көп башы иштебейт. Билгенин жасайт. Тартиби жаман. Каяша айтат. Деп жамандап кирди. Берки отурган ассистенттер баары Студенцованы колдоп калышты. Унчукпай отурам. Эми профессор эмне дээр экен деп. Максим Ефимович, менин оюм деле ошондой. Силердикиндей десе, айла жок кетет элем. Аягында Максим Ефимович, менин оюм башка. Мамбетте кемчилик көп. Мага жаккан жагы, Мамбеттин хирург болушка далалаты күч. Тырышчаак. Эми аспирантурада окуу жагына биз тыя албайбыз. Каалаган киши окуйт. Мамбет конкурстан өтүп кетсе, мен каршы эмесмин. Деп турбайбы?
Ошол замат мен жандана түшүп, оройлугумду, көзгө айтканымды карматып, тиги каршы чыккан ассистенттерге: "Силердин оюңарды мен эч актан бери билем. 3 жылдан бери бирөөң жакшы сөз айтып, бирдеме үйрөтүп койдуңарбы? Жок. Тескерисинче кылдыңар. Силерге эмне жаманчылык жасадым? Билбейм. Кантип жоготуштун айласын кылып келдиңер? Силердин оюңар мен үчүн жарым тыйын. Түкүрдүм силерге. Мен кеттим. Аспирантурага документ тапшырганы", деп айтып, эшикти тарс жаап чыгып кеттим. Студентцова, көрдүңөрбү? Кандай нахал, хулиган экенин, деди эле. Угуп калып, кайрылып туруп: "Көрсөтөм нахалдыкты, хулигандыкты", деп кетип калдым. Аспирантурага менден башка киши жок. Жалгыз экзамен берип, 1 айдан кийин кайра кирип келдим. Эртеси бир чети тамаша, бир чети чындык кылып, ассистенттер чогулуп турган экен. Бирөөдө аспирант болушуң менен деп, калп болсо да жылмайып куттуктап коюшкан жок. Жалгыз Максим Ефимович: "Мамбет молодец, өтүшүң менен", деп куттуктады. Мен тигилерге карата: "Өлсөм тирилсем дагы 3 жылдан кийин кандидат болом. Ошончу силер менден коркосуңар. Экинчи себеп, жалгыз кыргыз кадр менмин. Ойлоңгула, кийин кеч болуп кала электе мага ордуңарды бошотуп койгула", десем, Александра Ивановна Артамонова: "Мен Мамбеттен корком. Бул айтканын жасайт", деп эшикке чыга качты. Ошонун эртеси эле жаңы илимдин доктору Зифар Эгембердиев бизге экинчи профессор болуп келди. Мурун көргөн эмес экенмин. Уккам. Башта министр, директор, башкы врач болуп иштеп жүрүп, Ленинградка докторантурага окууга кеткен деп. Келгиче угуп жүрдүм. Бизге профессор болуп келет экен деп. Сүйүнгөнүмдү айтпа. Буйруса кыргыз киши экен. Мени эми бул аялдардан сактап калат го деген үмүт болуп жүрдү. Эртеси келип калды. Орто бойлуу, сулууча адам экен. Баарыбыз менен таанышты. Ошол күнү биздин клиникада кечиктирилгис хирургия боюнча дежур элек. Негедир заказ бергендей, оорулуулар өтө көп түшө баштады. 4-5 курч аппендицит бар. Максим Ефимович карап туруп: "Мамбет, сен жуун", деп калды. Ошол замат Эгембердиев: "Мен да жуунам", деди. Операциялык бөлмөдө 2 столдо катар жасала берет. Менде жан жок. Эгембердиевди мурун билбесем, анчейин операцияга тажрыйбам жок болсо, кандай болот деп. Операция жасай баштадык. Мен 3-чү операция жасай баштаганымда, бир операцияны бүтө элек оорулууну кыйкыртып эле бүтө албай атты. Менин оюм, көзүм ошол жакта. 3-чү операцияны бүттүм. Эгембердиев дагы бүтүп, чогуу чыктык. Оозгу үйгө келип, чечинип атсам, Эгембердиев мени карап, көзүнө карасам, ачуусу келгендей. Сөөмөйү менен көрсөтүп: "Ай жигит, бери кел", деди. Мен чуркап бардым. Мактап жакшы сөз айтат го десем, тиктеп туруп: "Ты кто такой?" дейт. Мен: "Агай, ушул жерден ординатураны бүтүп, кечэтен бери аспирантурага өтүп, аспирант болуп иштеп атам", дедим. Тиги киши дагы: "Кто тебе такое нахальствоны үйрөттү?" дейт. "Ай, агай, мен эмне кылдым? Нахальство дегендей", десем: "3 операция жасап жибердиң. Мен бирди жасагыча", дейт. "Агай, билишимче жасадым", дедим. "Я так не позволю работать. Надо оперировать аккуратно. Тканями надо нежно", деп акыл үйрөтө баштады. "Агай,
Geçiresiz. Men bilgenimçe жасадым, dedim. Çığa замат профессор Максим Ефимовичке «Что за хулиган?» деп мен айтыптыр. Нет, Зифар Егенбердиевич, он не хулиган. У него рука, техника идет нормально, даже отлично, деп жактап жибериптир. Ошондон тартып, ошол агайым мени бастырбады. Кадам сайын көзөмөл жасап, кагып силкип, кээде сөгүп да жиберчү болду. Аспиранттык сабакта философия, англис тилин окучубуз. Ошого барып келсем, «Ай, кайда жүрөсүң? Уруксаатсыз жоголосуң», деп жемелей баштайт. Мен «Агай», деп түшүндүрсөм болбойт. «Сен өзүң жеткен акмак экенсиң. Баары айтып атат», дейт. Мен расписанияны кыргызча жазып, «Агай, мен жок болсом, ушул расписанияны карап койсоңуз», деп столдун үстүнө коюп койдум. Буга деле болбойт. Мен түшүндүм. Тиги ассистенттер баары жабылып, бул агайыма жамандаганын. Билгеним, алар мага жабышпай калышты. Көрсө, агайыма табыштап берип, өзүлөрү эки кыргызды кармаштырып коюп, тышыбыздан кубанып коюп жүрө беришти. Бир күнү чыдабаганымдан айлам кетип агайыма кирдим. Мен: «Агай, сиз мени тааныбайсыз. Сиз дагы мен өтө билбейт экем. Бул ассистент аялдар жогото албай айламды кетирип жүргөндө, сизди келатат дегенде, энем эркек төрөгөндөй сүйүндүм эле. Эми булар сизге жамандап өткөзүп берип, өздөрү чыга беришти». Десем, «Сен өзүң акмак дейт го», деди. «Агай, бул сиздин өз оюңуз эмес. Себеби сиздин антип айтууга убактыңыз жете элек. Мени билбейсиз. Сиз өзүңүз бир аз байкап көрсөңүз, өзүңүздүн көзүңүз жетсе, чын эле мен акмак, хулиган болсом, айттырбай эле кете берейин», деген суроону агайымдын алдына койдум. «Жок, болбоду. Үтүрөйүп, бара бер, көрөбүз», деп койду. Дагы эле болбой, сөгүнүп, кагып, бастырбады. Бир күнү профессордун жалпы апкоту болду. Анда бардык врачтар апкотко катышат. Ар бири өзүнүн палатасындагы ооруларды профессорго кабарлап, эмне менен жатат, кандай операция болгон, бүгүнкү ал акыбалы кандай, баарын айтып баяндама беребиз. Профессор өзүнүн оюн айтат. Кемчилиги болсо, аны айтат. Түшүнбөгөн оорулуулар болсо, ошол апкотто жалпы баарыбыз кеңешип, бир жыйынтыкка келмейт. Урматтуу радио окуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин «Мезгил жана инсан» аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.